Мен Таластан кече түндө келгем Ошко. Түнкү 2ден бери мен Назимжан байкенин жанында жүрөм. Кандай уктап дем алып атканын баардык нерсесин өз көзүм менен көрүп, сезип дегенде 1 саат уктаса калган саат укта албайт экен, жатканда аба жетпейт экен. Дем алганга эшикке чыксам, мына күн ысып, соодадан дем албай аткан кези 1 саат эшикте жүрөт, кечкисин көбүрөөк эшикке чыгат экен. Жатып дем алганга невозможно экен да. Өзүнүн жанынан жаралган балдарын даже жыттап, бала сезиминин жыты кандай болот экенин жыттап көрбөптүр. Бул оору менен алышып атканына 4 жыл болгон. 4 жылдан бери нормальный тамак иче албайт, тамактын ысык муздагын, даамын сезе албайт экен. Сиздерден дагы кыргыз элинин жардамын сурайбыз. Жер болобу, бир комната үй болобу, жардам күтөбүз. Эгер байкен өзү менен сүйлөшүп, жардамын өз колуна берейин десеңиздер, Ош шаарында Кулатов көчөсүндө М-банк номерин дагы кайталайм. Байланыш номери да ошол 0777 67 74 Назимжан байке М-банк Одинг ушул номерге байланган. Келип өзү менен маалымат алып жардам берсеңиздер болот. Калган нерсесин Назимжан байкенин өзүнөн угалы. Ооба бир туугандар, ушул бул оору менен ооруганга көп болду. Өзүм 3 баланын атасымын. Ош шаарында квартирада турам. Бул кыз айткандай туура эле ушул белди 2 мурдуман аба кирбейт, бир эле оозум менен дем алып калганмын. Күнүмдүк уколдору менен жашап калганмын. Бул биздин видео тартканыбыздын максаты ушул коомго чыгарып, элге жарыя кылып берсеңиз деген максат. Ушул артымда 3 балам бар. Мен 5 күндүк өмүрүм барбы жок, Кудай билет. Белки уже врачтар өмүрү кыска деп эле айтты ачык эле. Балдарыма жок дегенде ошо бир бөлмөлүү үй кылып берип койсок, кийин ошо көчөдө квартиралап сарсам болуп жүрбөсүн деген ой максат болуп жатат туугандар. Кандайдыр болсо, кандай сурооңуздар болсо, ушул карта номерлерде, М-банк номерде менин WhatsApp номерим деле бар. Өзүңүздөр чалып, байланышып, үйгө келип көрсөңүздөр деле болот туугандар. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо туугандар, ушу Алла ыраазылыгы үчүн жардам берип койсоңуздар сурап элем. Ушу мен үчүн болбосо дагы ушу 3 балам үчүн жардам беришиңиздерди сурап элем туугандар. Баарыңызга рахмат, Алла ыраазы болсун. Кандайсыздар кыргыз элим? Мен Таластык, атайын Ошко келдим Назимжан байке үчүн. Мен акыбалын көрүп, TikToктон көрүп, видеолорун көрүп, прямой эфирлерин көрүп, мен тынч отура алган жокмун. Дем алганын, мисалы, азыркы могу соо адам могул абада дем алышы өтө оор. Назимжан байкенин мен келдим, мына өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Бети ташты болгон катуу, ичинде дагы эт өсүп кеткен, могул ооздун ичине дагы мурдунан жыт сезбейт, дам сезбейт, оозу менен гана дем алат экен. Мен азыр жанында туруп, мен дем ала албай кыйналып кетип атам. Кыргыз элим, сиздерден жардам сурайбыз. Жардам сурообуздун операцияга эмес, операцияга уже кеч болуп калган. Операция кылган күнү дагы жашайт, жашабайт, буга гарантия жок. Врачтар 1,5 жыл гана жашайсың деп айтылган, бирок Кудайга шүгүр жашап келатат. Жашоо шартынын баардык нерсесин көрдүм, квартирада жашайт экен убактылуу. Жеген продуктусуна чейин көрдүм. Азыркы учурда 3 баласы бар, эң кичинекейи 4 айлык. Назимжан байкеден толугураак өзүнүн оору тууралуу маалымат өз оозунан угалы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Менин атым Назимжан, өзүм 37 жаштамын. Ушул оору менен 5-6 жылдан бери ооруп келем. Опухол киста онкология оорусу азыркы учурда 4-баскыч болуп калган. Операцияга болбойт, уже кеч болуп калган. Эми врачтар айтышы боюнча уже рак болуп калыптыр. Өзүм 3 балам бар. Ушу кыргыз эли менен ушу 3 балам үчүн суранат элем. 5 күндүк өмүрүм барбы жокпу, Кудай билет. 3 балама ушу жок дегенде бир бөлмөлүү үй болсо да кылып берип койсом, менен кийин ушул балдарым талаада калбасын деген ойдо сиздерден жардам сурайт элем туугандар. Рахмат баарыңыздарга. Назимжан байкенин мен үй шартын өз көзүм менен келип көрүп атам. Сиздерге дагы жеткиликтүү кандай шартта жашаш үчүн ар бир адамга эле кызык болсо керек. Келиңиздер, бул жери Назимжан байкенин бут чечи, кире бериш жери экен. 3 баласы менен ушул үйдө жашайт. Квартирада бул убактылуу эле. Жүрүңүздөр, уктоочу бөлмөсүн көрөсүз Назимжан байке. Ушул комнатада 3 баласы жана келинчеги менен убактылуу ижарада жашап жатат. Кыргыз элим дагы да жардам күтөбүз. Бул жерге 20 000 сом, ушул бөлмөлөргө 20 000 сом төлөйт экен. Шарты өзүңүздөр көрүп аткандай. Дагы да жардам күтөбүз.
кыргыз элим дагы да мына жардам сурайбыз. Мына продуктусу мен өз көзүм менен көрүп атам. Картошка, пияз, ун, элге окшоп мисалы күттүрөп эт, мындай продуктусун көргөн жокмун. 3 баласы бар экен. Тапкан, ташыган акчасы айына 50.000, 40.000 кетет экен. Укол дарысы бир күндө 2 жолу компенса алат экен. Дарылар бар экен. Компенсасы дем алып жашай албайт экен. Ошондуктан продуктулар да ченемдүү гана экен. Сиздерден дагы да жардам сурайбыз. Ош шаарындагы, Жалал Абад шаарында тургундар көрүп атсаңыздар, Оштогу үйүнө адресине келип өз көзүңүздөр менен жашоо шартын көрүп кетсеңиздер болот. Жок дегенде дары дармегине квартплатасына дагы жардам күтөбүз. Назимжан Байкенин М-банк номери дагы да кайталайм: 0777 67 74 74 Назимжан деп чыгат.